Ардактуу кыргызстандыктар, ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Кутман күн. Бүгүн дүйшөмбү 12-апрель. Ордолуу Ош шаарында турабыз. Тагыраагы эң көрүнүктүү көчөлөрдүн бири болгон Сулаймантоонун арт тарабы Алишер Набай атындагы көчө. Курманжан Аткай энебиздин атын алган көчө менен кесилишет бул жагы. Алай мейманканасына кийинки аралык бул жагы. Эми оң тарабыбыз Инесай тойканасына чейинки аралык западный тарапка өтүп кетет бул жак менен. Жол жетиндеги мыйзамсыз болгон курулуштарды же болбосо айрым жол четиндеги тоскоолдук жараткан жерлерди алып, жолду кеңейтүү максатында уюштуруп жаткан жумуш болуп жатат бул жакта. Ош шаардык мэриясы тарабынан СНОС 1-2 ай мурун СНОС катарында айтылган билдирүү берилген, СНОС деп жазып кеткен. Бирок ошентсе да бул жердегилердин көпчүлүгү топтолуп алып, тоскоолдук жаратып жаткан учур. Негизинен бул Сулаймантоонун айланасына үй курганга болуу мүмкүнчүлүк барбы? Бул жердегилердин документи барбы деген суроо жаралат экен. Кимдир бирөө үчүн бул нерселер жакпашы мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк десек болот. Анткени бул жердеги тургундар үчүн жакпайт албетте, үйүн буздуруп аткан. Айрым жерлерди таштап кириши мүмкүн да. Ичине кирип койсо. Могу жерге өтүп алышкан. Бул жерде көпчүлүк айымдар тоскоолдук кылып, тополоң кылып жаткан сүрөт. Эми түшүнүү менен калбабыз керек го дейм. Жолду кеңейтүү максатында атайын жасалып жаткан жумушка. Эмнеге капысынан бузуп жатат дебеңиздер. 1 ай, 2 ай мурун шаардык мэрия тарабынан атайын эскертүү берилген. Ал эми азыр болсо бузуу иштерине келгенде тоскоолдук кылып жаткан учурларын көрүүгө болот. Эми урматтуу мусулман болгон бир туугандар, бул нерсени туура кабыл алышыбыз керек да. Жол тыгынын көрүп атасыздар, калктын саны көбөйүп атат. Жолдо автоунаа көп азыр, ар бир үйдө бир болбо дегенде бирден унаа болсо керек. Анан ошонун бардыгы жолго чыкса, оңтуп пробка, жол тыгыны аябагандай бир тыгыздык иш жаратат. Андыктан туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек бул нерселерди. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн жок дегенде жылып берип коюңуздар. Ушул жерде эгерде биздин каналды көрүп жаткан болсо, ушул жердин тургундары. Бул жаңылыктарды атайын тез жарыя каналы, тез ыкчам түрдө алып берип жаткан учурубуз. Атайын жерде коопсуздукту сактап турган жигиттерибиз бар. Бунун максаты ушул жердеги кандайдыр бир кокустуктун алдын алуу максатында жүрүшөт. Албетте сөзсүз түрдө болгону жакшы. Жогоруда биз видеону баштаганыбызда эле айрым тоскоолдуктар же болбосо кээ бир бузуу иштерине тоскоолдук жараткан адамдардын ишин көрө алабыз. Бул жерде аялдамай. Мама Юсуфбай атындагы
Бакай мешітіндебіз, Ажы атындағы. Тағырағы Ош шаардық мұсылмандар қазият дейді. Көрдіңіздер ме ол жерде? Бұл жерде тұрған жүріңіз. Мешітінделі Тағырағы Мамас Юсуфбай Ажы атындағы Бакай мешітінделі тосқолдық жаратқан жерлерін алдырып, бұл жаға қалып. Урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир нерсени жакшы ниет менен туура жакка түшүнөлү. Жолдундағы бет бағындай машинай снос болған. Бұл жердер қатар бұл жаққа қарай бұзып кеткен болды. Бұл жақта эмне болуп атат дебеңиздер. Короче, мындай болду. Түшүндүрүп берейин. Ол жерден ушул жерде жашаган бир тургун бар экен. Келе жатын ол жерден жол өтмөктөн бир кичинекей бала өтүп атты эле. Кой бербей койду. Анан эми бул жакта дагы бир ачуулуу бир байкес бар окшойт ошол. Бул жерден өтмөктөн өтүп аткан бала. Ошол токтото калып, токмоштук кылып урушуп кетишти.
тура эмес түшүнүп калмаңыздар. Ушул жердин жашоочулары өздөрү менен пикир келишпестик болуп уруп кетишти. Ал эми снос иштери алда карай уланып жаткан учуру могул жерден Момой Юсуфбай атындагы Ажа Бакай мечитинен могул жерден түз жүрсө, тетиги жанагы Ош мамлекеттик университети бар го, главный корпус, негизги корпусу. Ошол жерден башка имаратына чыгып барат ушул көчөчү. Могул жерчи. Эгерде ушул жерди ачып койсо, дагы бир мындай жол тыгына дагы жоюлап эле деген максатта. Билбейм, бирок бул жактагылар үйлөрүн монтип салып алышкан үчүн ушундай иштер болуп аткан үчүн. Эл көп кыскасы бул жактачы. Снос иштери алды карай жылып жаткан учуру, ардактуу көрүүчүлөр. ТЖР каналы бүгүнкү жаңылыкты силерге чагылдырып берип жатат. Ордолу Ош шаарындагы жаңылыкты. Алишер Навай атындагы көчө. Тиги кайкайып турган керемет болгон биздин Сулайман тобос. Көпчүлүктүн мындай суранжылоосу, суроосу мындай болуп атат. Бул жактарда үйлөр бузулуп кетат. Эми аптекага кезек келди. Аптека бузулабы же бузулбайбы деген суроо жаралып аткан учурда. Азыр көрөбүз. Видеонун чыгарылышын алда карай улантып турабыз. Өзү силерге 2 ай мурун эме айтылган? 1 ай мурун, э? Bir ayda ötküzüyorlar Rozan degen. Endi 10 gün oldu da şurada ötken. 10 oldu mu bugün geç. Bugün 12 aprel, ece? 12 gün. 3 gün hayırlı ötküzgen bolsa 9 gün oldu. Demek orozonu çıltı olgan bolsak, mынан sırtkarı 10 günden ötkenden çıkız. Ardaklı görüşürüz. Бұл жақтағы снос жаңа шындай эле алып иштери жүрүп жаткан үчүн. Бұл жерлер жылган болсо, могул жерге тротуар коюлат. Арыкчылар түшөт, лотоктор орнотулат. Кененирээк басканга да өзүбүзгө мындай шарт болот да. Кезек аптекага келдим, мына дарыканага. Uzakta байкебиз, бир байкебиз айтат. Бус чоңой эле экен, дейт.
Кууп чыгып элеби? Магазинде чыгарып эле давай кызды отур. Жок, эми эскертүү берилгенби? Эми эскертүү берсе да. Сиз кайсы жерден жашоосуз? Ушул жердеби? Өтүп кетип. Жок, анда туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. 1 ай мурун айтылган экен бул жерге. СНОС деген жазуу бар. Эскертүү катары сөз бар. Кууп чыкты дегенде түшүнбөңүздөр. Бул жак атайын билдирүү берген экен. Биз турган жер Сулайман тоонун арт жагы, ардактуу көрүүчүлөр, Алишер Навай атындагы көчө. Курман Жанаткай энебиздин атын алып жүргөн көчө менен кесилишет бул жагы. Ал эми бул жак тарабы болсо западный тарапка кетип жаткан учуру. Ошол жак.
Бұларға айтсаңыз, мен ерлік алып шығып тұрам дайыма жаңалықтарда. Бұларға не зәріндейді? Кімдерге? Бұларға ғой өзінен. Бізде Қырғызстанның бүт барды көреді екен. Кейбірлері мындай бұзып отқан жерлерін ғана тартып жіберіп жетті. Анан неге андай қылып отасыңар деген агрессиялар болады, башқа нәрселер болады. Ошоға толық маалымат шығып та. Анан жогорку бийликти жаман же болбосо башка бир жаман көрүп калышы мүмкүн да. Биз туура жагына калыс жагына айтып беребиз да, чын айтайын. Бузурбай койгон да. Ардактуу кыргызстандыктар, бул кабарды биздин чет жерде жүргөн мигранттарга жана ошондой эле мекендештерибизге, жакын саналаштарыбызга, бүт мусулман туугандарыбыздын баардыгына туура максатта чыгарып атабыз. Ушул жерде жашоочулар Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн туура жол менен түшүнүп жүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени бул жол жакшы нерсе, соокко дагы, ал жака дагы, бул жака дагы. Бул жердеги жыл берип аткан инсандар сиздер суу ишке иштеп атасыздар. Туура бир жагынан эми үйүңүздөрдү бузуп кетсе мындай ачынасыздар, бирок жакшы эле жака болуп атат. Бул атайын бир бай же болсо бир адамдын гана кызыкчылыгы көздөлбөй жатат. Болгону баардык элге тегиз максатта жашалып жаткан жумуш. Көлөкөлөк тартып атабыз. Күн ысык. Ош шаарында дээрлик күн аябагында ысып баштады.
20 градустан жогору. Алишер Навай атындагы көчөдөбүз. Сулаймон тоонун арт тарабындагы Улдыгай көчөсү тагыраак айтканда. Para etsene. Dayım şöyle yürüyüp kesine. Жашылы бала. Şu жердеги жашоочулар, балдарыңыздарды абайлаңыздар. Жолдун четинде экен, тим ойлочу. Жол коопсуздугу катарында карап коюңуздар.
адамlar bilan man снос o'tyapman. Tushunmay ketdi.